Hurmatlı Kırgız elim, mına geçe yakından beri Azimбек Beknazarov'tu Mal Aziyadagi elçilikten hizmattan algandan beri emi anın ambitsiyası küçöp gelip hazır televizyonyaga, Facebook'targa atayın özüne çıkıp alıp durup öz oyların, fikirlerin bilgizip akıpresket жалған жаланы айта баштады. Bir yerde ben Azimбек Beknazarov'tu музатан таныган катары, билген катары, ошондой эле ишмердүүлүгүнөн бери билген катары өз оюмду айткым келди да. Азимбек Beknazarov эгерде Малайзияда бүгүнкү күндө дагы элчи болуп турганда келип алып ушул сөздөрдү айтмак эмес. УКМКнын башчысына дагы, мамлекет башчысына дагы, өкмөт башчысына да бул сөздү айтмак эмес. Буга кызмат керек экен. Кызматтан түшүрүп койсо, мынантип келип туруп кимдир бирөө асылыш керек экен да. Эми айтып атат кече. Ташип кетет эл батыры деген наамды берген бул туура эмес. Бул улуттар аралык жаңжалды аралашкан адамга эл батыры деген наамды берүүгө болбойт деп. Мен айтар элем, Азимбек Beknazarov ушу кыргыз элинин бардыгынан эле ушу акылдуу, анан билерман бу. Камчыбек Ташиев өзбек кыргыздын тополоңунда же өзбекке же кыргызга тартып, жам тартып аракет жасаган жок. Эки элге бирдей мамиле жасады. Эки элди тең кыргыз элин дагы, өзбек элин дагы ынтымакка келтирип, ошол жаңжалды басты. Эл ошону билип көрүп туруп, бүгүнгө чейин эмес, ошондон бери карапайым эл айтып келип атат. Камчыга эл батыр деген наамды бериш керек. Башын канжыгага байлап алып, уруттар аралык жаңжалдашта бүт согушту мынча айтканда жергиликтүү тополоңду ошол басты. Ал баспаганда эки элден тең чыгым көп болуп, өлүм көп болот деген сөздөр айтылып атат. Эми мына ушунча жыл өтсө дагы, 12 жыл өтсө дагы, мына эмгеги эми бааланып, эл тарабынан бул жерде президент буйрук гана чыгарды, указ чыгарды. Ал эми муну Камчыбекке эл берип атат. Кыргыз эл батыры деген наамды Камчыбекке эл берип атат. Ал мамлекет башчы баа элдин сунушун колдоп атат. Ушуга дагы ичтарлык кылып, ичкүдүүлүк кылып атат. Эми өз жөнүндө ойлобойбу? Өз жөнүндө ойлобой. Качан кызматтан түшсө эле, баласы кызмат кылышпай калса эле, бийлик асылып, оппозиция болуп, анан барып туруп тынч жаткан элге бузукулук кылып атат. Мен айтар элем, урматтуу Beknazarov, Azimбек, эгерде сен элди ойлосоң, журтту ойлосоң, мына замандын тынччылыгын ойлосоң, сен бийликке асылбагын. Камчыбек Ташиевке да асылбагын, мамлекет башчысына да асылбагын, өкмөткө да асылбагын. Сен салыштырып көргүн. Салыштырууну билесиңби? Ошол мурдагы президенттердин убагында кыргыз элинин жашоосу акыбалы кандай эле? Экономикасы кандай эле? Мына бүгүнкү күндө бир гана карыялардын пенсиясы калды көтөрүлбөгөн. Ошону дагы 1-октябрдан баштап көтөрөбүз деп атат. Ал эми калган бардык сферадагы кызматчылардын бардык айлыгы көтөрүлдү. Жолдор салынып атат, мектептер салынып атат, детсадтар курулуп атат. Кайсыл жерге барса элдин талабы ошо ордунда чечилип атат. Ушуну да көрө албайсыңбы? Ушуну да көрө албайсыңбы? Сен көрбөсөң, Азимбек, эл көрүп атат. Эл көрүп атат, эл билип атат. Эмгече чыгып алып туруп, эл мен тарап болот дегендей болуп туруп, ойду тоону сүйлөйсүң. Ошондуктан айтар элем, урматтуу кыргыз элим, буга окшогон бузукулардын, буга окшогон жанкечтердин, буга окшогон жалганчтардын тилине кирип, артынан ээрчибей келет. Ошол 2010-жылы айтып атпайбы? Камчыбек эмес, мен баскамын жаңжал дейт. Жип менен келип, элди көрүп, жиптен түшкөндөн коркуп, Кадыржан Батыров менен Тайкожону ошо Азимбек Beknazarov качырган. Ушул жерде элдин баардыгы көрүп турат жалбабатка келгендерин. Кантип келип, кантип кеткенин. Ал убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары ошол Кадыржанды качыргандын эң башында ушу Азимбек Beknazarov турат. Ошон үчүн муну жоопко тартыш керек.